14-июлга чейин Кыргызстанда абанын температурасы өтө жогорулайт. Күндүз Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө 36-41 градуска, Талас облусунун аймактарында 34-39га чейин көтөрүлөт. 13-июлда эң ысык абан температурасы болушу күтүлүүдө. Бишкек шаарында 40 градус жетсе, Ошто 42 градуска чейин жетиши күтүлөт. Мында аномалдуу ысык аба ырайы өзгөчө өнөкөт оорулары бар адамдар, кош бойлуу аялдар, карылар жана жаш балдар үчүн кооптуу. Бул топко кирген жарандарга күндүн эң ысык мезгилинде үйдө же салкын бөлмөдө болуу сунушталат. Күндүн ысык таасири кайсы учурда курч тиет. Бул саат 11ден баштап саат 3гө чейин, түшкү 3гө чейин курч тийиши мүмкүн. Ошондуктан биздин кеңеш бул ушул убакытта биздин жарандар ушул ысык ачык абада көп болбошун суранат элебиз. Анан ошондой сыяктуу эле 2-3 саат ушундай күн ысыкта адамдардын баягы кондиционер бар бөлмөлөрдө же болбосо мисалы сыртта жүрсө, бул балким торговый центрлерге кирип бир аз өзүнүн денесин бир аз салкындатып алат десек болот. Ошондой сунуш берет элек, чтобы бир күн кечке эшикте жүрбөш үчүн. Синоптиктердин маалыматы боюнча 15-июлдан тарта абанын температурасы 33-35 градуска чейин төмөндөй баштайт. Айтмакчы, Бишкекте эң ысык июль 1983-жылдын 30-июлунда болгон. Анда термометр көрсөткүчү 42,8 градуска чейин көтөрүлгөн. Чындыгында күн ысыкта эгер адамдын өнөкөт оорусу бар болсо же кандайдыр бир өзү эле алсыраган адам болсо, ого бетер күндүн ысыгынан бул алсырап өзүн жоготуп коюшу мүмкүн, кулап калышы мүмкүн. Ошол учурда биринчи жардам катары бул адамды ушул салкын жерге алып келүү, салкын бөлмөгө алып келүү. Анан баягы эгер аябай денеси ысып кеткен болсо, бул адамга баягы биринчи жардам көргөзүп, ошо салкын бөлмөгө алып кирип, андан ары баягы бетин муздак суу менен жууп, же болбосо баягы чекесине муздак нерсени басканга аракет кылыш керек. Адистердин айтымында аномалдуу ысык тамеки чегүүнү жана спирт ичимдиктерин таштоого эң ыңгайлуу учур. Анткени ысыкта алкоголдук ичимдиктерди ичүүгө катуу тыюу салынат. Ал эми тамеки ден соолугу үчүн өзгөчө коркунучтуу. Рахат Кыдыр Токтоева, Мээримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.